Özülörüme de analık tugum. İşte tutam. Keçeyimiz suna söp ketiptir. Meni oturguzbay atat jerin satılıp ketdi dep 5 yıldan beri dokument kıla alбай atam. Бардығын эле кортеж сала берсек, эко туризмдин максаты кайда анда? Кортежлер бардыгы кортеж салып салса аркы беттегидей мал каерде каралат, кымыз, каймак. Nokat rayonundагы эң 4 бай адамдарга берилген жер. Алардыкы Айтор алжак уже мыйзамда алар сноска кирбейт. Силер кирип атасыңар. Биз кирип атабыз. Президентибиздин сөзүн угуп биз ишенип дуа берип отурабыз. Губернатордун сөзүн угуп биз ишенип отурабыз. 2 жылда Бардыңыздардыкы снос деп атабыз. Документтүү, мыйзамдуу, налогун төлөп, келишим түзүп бар. Чоңдордон суранабыз. Жалынып суранабыз айнан айдар. Канча бала чакабызды şu жерде багып катта кылганбыз. Көрүп атасың катар. Бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы жокпу просто? 6 базар күнү келип көрсөңүздөр болот. Вообще мусоркана бардыгы ар жерге келип шашликти пышырып, мусорун биз теребиз. Памперстер таштайт. Онча Россия колхозуна жер карайт дагы, мына жанымдагы мына коттедж мыналар курулуп турат го. Папандан келген бай экен, папандык экен. Аларга мыйзамдаштырса болот. Алар кортеж курса болот. Аларга эч ким сунос деп барбайт. Туризмдин эң башкы ушундай өнүгүп кетишине мен себепкер болгом. Президент келип туруп, атам замандан жашса, ал ошол жерде булар туруктуу жашаса, үй жердин ээси болсо, эмнеге кызыл китеп бербей атасыңар деп бирөө сөзү менен кызыл китеп берилди да. Ушул Мен коркпойм буларды. Мисалы эми чындыкты айтыш керек да, чындык. Анан эми бу жерде шунча эл көп болуп турса, чыныгы колхозчулардын колунан чыркыратып алып койсо, ким күйбөсүн? Бу жерди бошотуң деп мени өтө кыйнап кысма калып атат. Мына селкинчекти мен элге бекер эле куруп бердим эле, бепул, акчасыз. Буга дагы былтыр штраф төлөгөм. бак тарактары тиги отурган жерин өзү билбей кеткен башка бирөөгө документтештирилип кетти. Ассалам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу калайкак, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Талант Таплы YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн Ош областы Нокат району Карагой Эсалы жайлоосундабыз. Чоң энелерибиз, аксакалдарыбыз, биздин айторубуз бар. Коомчулукка бизди чагылдырып бер деп сурангандан биз конокко келип отурабыз. Бул жерге келсек чоң энелерим бар экен. Бул чоң энем кече жакында президент келип кетти Нокатка. Эл башчы Ажообуз келип, Ажообузга батасын берген чоң эне. Андан алдын бизди чакырып, биз алдына барып, биз Талант Таплы YouTube каналына чагылдырганбыз. Талант экөөбүзгө дагы чоң энебиз батасын берген. Арыз муунубуз бар. Эми биз көчмөн калкпыз, көчмөн элбиз. Эзелтеден ушинтип кыргыз эли жакшылык жамандыгыбызды кеңешип кеткен бармак оорубайт деп ушинтип отуруп, кыргыз үйдө чогулуп отуруп, жакшылык жамандыгыбызды келишип, маселени чечип жүргөн калкпыз да. Аман эсен тынч эле. Ушундай жерде ушу аксакалдар чечкен. Ушундай жерде дагы ушул бейиштей керемет болгон жердеги бир бейиштин Карагойдун боорунда азыр мына кыргыз үйдө отурабыз. Айтор сөздү берейин чоң энеге. Арыз мунгалы сыртта жаштар күтүп турат. Эзелтеден кыргыз эл ушинтип тоонун боорунда кыргыз үйдө мал жан менен эле тиричилик кылып келгенбиз да. Жаз, жай, күз жайлоодо кымызын, айранын чогултуп, курутун чогултуп, анан кышында ылдыйлап түшүп, ылдыйда тиричилик кылып кайра эле ошол сезондо кайра жайлоого чыкканбыз. Азыр эми ушул жерден бизди кууган атат. Бизди мына ушундай сонун кыргыз үйүбүздө эртең келип, бүгүн канчасы 15, жок, бүгүн 5 экен, июнь. Эртең 6 июнь, эртең келет деп атабы? Сноско. Эртең бизди снос кылган атат Нокат районунан. Аким өзү баш болуп келип, бизди снос кылган атат. Айтор Ош областынын губернаторуна, президенттин өкүлүнө Аманхан Келдибековго, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке биз кайрылуу жасашыбыз керек болот. Келип бербесең болбойт дегенден келип атабыз. Сөздү мен чоң энеме берейин. Бул чоң энем эми көбү таанып калды. Мына эл аралап ар бир районго конок болуп кетти президентибиз. Нокатка келгенде дагы Садыр Нуркожоевич ушу чоң энебиздин батасын алып кеттиле. Азыр эми чоң энебиз кичине маанайы жок турат. Сүйлөй бериңиз чоң энем, мына жерге келип коет. Сүйлөй бериңиз, өзүңүздү тааныштырып. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Үрү аженемен Россия колхозунда жашайм. Кемалат айылында. Şu soyuzdun бар малынан бери жайлөөдө жайлөөлөп келип, жайлөөдө мал өстүрүп, малдын
dan tapkan dakot menen bala bagıp, bala östürüp, nevre çevre bagıp kelgen enemin. Biz hazır, men 3 yıldan beri dokument kıla albaymın. Muna jogor jaka barbadım. Dokumenti şu yerlerdegiler kılat desem aldap sizin üstüңүздөн biri dokument kılıp algan dep nemebиз dokument kılıp berbey atat. Nogat rayonunun çoңdoru, parktın çoңdoru üstüңүздөн biri dokument kılıp aldı dep meni aябай kısım kalıp atat. Keçe prezident kelgende bu okşogon arzımыңды айтпай эле, arzımыңды arkadagılar tыңшар. Muna gubernatörдүн süйлөгөн sözüne aябай biz razı olduk eneler. Aksakallar razı olduk. Arkadagılarga aytaylı tыңшар. Prezident bir gelip bir ketet, arkadagılarga tayindap atat. Arkadagılar atkarar degende dep men enelik alakanımdı жазып, enelik batamdı verdim. Emi arkadagılar atkarat dep işensem, arkadagılar atkarбай, çünden beri nemeňizdi buzup taşaýbыз, süzüp taşaýbız, dokumentiniz jok eken. Dokumenti barlar jaşayt dep aябай meni kısım kalıp atat. Menin üstütten men oturgan жерди dokument kılıp algan balaga şul bergisi kelip atat. Açıp koyun dedi. Birinci gubernatörge barayın desem, hakimiyetke gayrıldınız deyit. Devesin dep men hakimiyetke gayrıldım. Hakimiyet maňa aябай nemeni үйröttü. Zakondu okup berdi. Zakondu biz kurska barbasak dagı telefondan kurska barganday zakonga түшүнүп atabız. Zakondu түшүnүp atabız. Prezidentin sözün dagı ugup atabız. Gubernatörдүн sözün dagı ugup atabız. Uluudu urmatта кичүүдү сыйла, жашаганымдай элге жардам бер деп насаат берип кетти arkadагы чоңдорго барына. Biz ошолорго ыраазыбыз. Бүгүн биздин арзымыңыбыз şu жогор жака жетер деген маанida мына эл чогулуп отурабыз. Allah'ım жеткирсин. Жеткире турган жигиттерибиz жеткирсин биздин арзымыңды. Muna сынос кылам деп атат. Bir kırgız үйü kuruş üçün kança tüşük. Biz kırgız үйүбүздүн birин төлөйөм элекпиz. Колхозчуда ондай көп акчалар жок. Мынабы чоң курулуштарды катта салгандарга асылбай эле коелу, олор дагы мээнет менен салгандыр. Анан кийин бизге окшогон колхозчуну кыскасы кысып атат. Мен hakimiyetке кирсем, hakimiyet аябай законду окуп эле сыйлабайм деди. Эне деп энени сыйлабайм деди, ата деп атаны сыйлабайм. Мен закон боюнча иш кыла турган баламын деди. Анан gubernatörge barayын деп, эртеси мен gubernatörge bardым. Gubernatörge barsam, gubernatör keçe Karasuuda çoguluşta eken. Eşikten girgende эле эки meclise turgan eken, adamgerçilik ananday bolat. Gubernatör jok, kete berin debedi. Aябай жакшына kabul aldı. Aябай жакшына kabul alıp, ekinçilerine, üçüncülerine bizi girgizdi. Muna eşike girin, muna eşike girin deyip girgizdi. Olur daha jakşı kabul aldı. Былтыр şu yerde toyda açılışa gelgen bal eken. Muna Karakoydun ne toyu? Karakoy açılışında. Turizm, salam boş. Turizmde 25 açılışında былтыр, gelgende men şunda eşikte oturat elem. Aksakallardan ekö ele kalganbız bu yerde. Muna yerde toy bolup atat. Hudaya gubernatörde gelet ele, gubernatör gelet degen. Gubernatör da Allah'ım bana jolukturup koysa ele de öyle sörümün çekesinde otursam. Gubernatör köp adam menen alaydın hakimi dep tanıştırdı. Muna Nokattın hakimi dep tanıştırdı. İyi dep süyündüm men Allah'ım jolukturup koyganına. Gubernatör aytты, sizdi biz izlep kövedik dedi. Sizdi Allah'ım bizge, sizdi Allah'ım tanıştırdı dedi. Sizge bizdi dağı Allah'ım tanıştırdı dedi. Siz toğu boyunca görak oturgan enemin dep atasız. Toğu boyunca Karakoy, ne Karakoy dep atıgıp kalgan. Şularda aytıp bere alasızbı? Köp adamdan sorasak toluk жооп bere albady dedi. Ana men ukkaным бар balam, köp oturdum dedim. Karakoyda mına nemeňerde kırıňarda Karakoy jayılıp turgan yer var. Karakoyday bolup turat oş arçalarça. Je zoroyup ketmedi men şu yerge kelgenden beri. Je kiçinerip ketmedi, je kesilmedi. Oşol tuuralı. Anan taginde arçası kalın zoğuňar var balдар. Oşonun karangılığı menen Karakoy bu degen menen ukkanym. Karakoy atıgıp kalgan, menin bilgenim şul balдар dedim. Dep ak batamdı verdim. Anan keyin gelgenler emele geldiňerbi?
je baştayam gelebelenger dedim. Emele geldik dediler. Emele gelsenger Allah'ım jigitler üçün dedim. Kızırcılığınarda bolsun dep enenger ataňar ulular pata berebi dedim. Kızır ata mazarыбыз бар балдар dedim. Gün çıkışta dedim. Em balalı bala görбөсө, bala tilese bala göröt dep altın beşik atabızды bu yaka jaratıp koygon dedim. Oğurgandarga mına yakta däri suubuz бар балдар dedim. Men uşulardı da sizlerge tanıştırıp koyayın. Yenelik milletim şul dep. Akbatamdı verdim. Emi mına işimiz mına hökümetlerge işimiz düşüp atat. Men jogor jakta gubernatordan köp ümit kılam. Paşabızga şu arzu muňubuz jetse de ümit kılam. Arzu muňdu aýtpaýly mıyman gelgende men akbatamdy berip koydum. Nemege? Paşabızga akbatamdy, enelik akbatamdy berip koydum. Arzu muňumdy kийinki çoňdor tınşar degen oy menen. Bu da halasa mına gubernatordan köp ümitim bar. Gubernatordan men suranışım. Prezidentimden men suranışım. Mına hakimçilikte köp işibizdi hakimçilikte atkarat ele. Prezidentlerge arzdanıp barbayt elek. Gubernatorlarga arzdanıp barbayt elek. Hakimçilikte atabızday göret elek. Awliyaday göret elek. Kimdin işi tüsse hakimçilikten bütöt ele. Emi hakimçilikti çoňdorubuz başka bir yerdi tanıbagan adam dap gelip atat. Eldi tanıbagan adam dap gelip atat. Bizdi barkta bağlay elbey atat hakimlerimiz. Tez ele gelip ketip atat hakimlerimiz. Murun biz prezidentke mınday arzumuňdy jetkirbeýt elek. Hakimiyattan ele bütçele ber arzumuňubuz. Emi şu bu da halasa Allah'ım siz prezident menen gubernatorga bizdin arzumuňubuzdy jetkiret degen oyun bar dep ene ilik sözümdü aýtyp men suranyp atam şolardan. Oşolardan suranışım şul. Kança жылдан beri oturasız çoňuna bul jerde? Bu yerde soyuz buzul elekten 2 yıl başlatan beri oturam. Bala çakanı şehirde bağıp östürüp, mal bağıp, şehirden üyal alvadik, şehirden işxanalarda alvadik. Çınığı kalkozçu, mına şu talamenen bağıp jüröbüz baldarda. Allah'ım çınığı kalkozçularga toğdu verip koygan eken. Alakatin bolsa toğdu garma, toğda mal bak, anam bala bak dep, çınığı kalkozçularga toğdu vergen eken. Emi toğuzu da alıp koygan atat. Taza kayaktan gelip atat bu katej kurgandar bizdin nokatыбызda munday baylar jok ele. Baylar katejdi kurup atat. Bizge okşoğun kalkozçunu kısıp atat. Ertege biz kırgız üylerimizni buzup koygandan bir kırgız üy kuruş kança tüyüşük bolup atat. Kırgız üyübüzdü tölegenimiz var, töleyelegimiz, nasihat kegenimiz var ha. Kızlar şu turabı Bardığınızda şu jerdegi jayloçular ha? Jayloçuyuz. Çoňene sizge da söz bereli. Süyleberiz ha. Kança жылдан beri oturasız? Ne bolup atat? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım. Men şu 65-nji ýyly gegemin şu ýerde, oşondan beri şu ýerdemin. Жазda жайлоого чыгам, kıştoko düşem, şu bala çakalar şu ýerde bagyp çoňaýtdym, Allah'a şükür. 9 balam bar. Emi ne diýim, uşul baldarym bagyp şular çoňaýtyp şuntyp jürem jayloda. Jayloýuz albasy çoňlar. O jayloýuz albasyň çoňlar emi. Çoňlar şunday kılıp kılsa kanday bolat elderdi. Şu ýerde şonça ýyl yaşagan elderdi kılsa berebi. Şu yerin elleri şu jaylo menen alak bolup jaylonun çıkıp жазda düşüp kışta düşüp jayloda alak bolady. Kışta da kişneden jayloýuz bar ele. Onu parklar gelgenden beri çoçkolary köýter bir büdür kaşık ala albaýyz. Oşo çoçkolary jep koýat. Emi şu yerden kişine hareket kılıp bala çakabızı bagabız dep mına baldar moşantyp gelse bular diýem kısyp atat. O buların algan üylerin bärin kredit kalgan, kreditlerini töleş gerek de aynan. Krediti alsam kalkozçulara onda köp summa yok da. Oşolary töleş gerek, oşantyp şuntu otursak mı sinüs kılam dep neme kılsa kanday bolat. Kanday bolat. Çoňdor akyry o çoňdorga hem Kuday bardyr. Bärdin bala çakasy bilbegen adamlarga onanday ele sürüp koyam deyt da. O munun kança tüjük, kança nemeleri barın bilbeyt da. Kanday kıynalıp kıstalıp kılışıp atışılardı. Oşo mına Kırgız memleketine, Kırgız eline
Çoçkaların biram keregi yok eken. Şu çoçkalar үйüne girip ketip baldarım. Eşikin ağzından kişine kaşı geldi oşanın үйüne girip çelip ketip atat. Hiç bala kıldırmaydı. Şu kaşıkların kişine aram alıp bazarga barıp kişine satıp çay çaka kılıp balaca kızım bagat dedi. Emi buna jayloga çıkıp kişine çay çaka tavayın dese bunu yam kısı atat. Çoңdıram ne? Kanday adamlarga şunday ele kısımçılık kılганга nesi var bilbeyim. Рахмат, буйруса мен ойлойм үнүңүздөр жетет жогору жака. Мына байкелерге берелем сөздөргө. Тоготөр жериң кандай болуп атат? Бул жерде негизги эмени байке сизге берейинчи, сиз өзүңүз тааныштырып меңиз микрофонду илип алсаңыз. Өзүңүз жалпы списокто канча сноска илешкен, канча түтүн? Жалпы Азыр сноска бизге сноска вообще Карагой боюнча 26 адамды бериптир сноскачы. Ошол түп тамыры менен документи боюнча бузулат деп бериптир да мунучу. Анан кийин бул жерде негизинен биздин мына Карагой айылынын жашоосу өтө оор чындыгындачы. Мына азыр апам айтып кетти, мына 65-жылдан бери ушу жайлоодо мына эшикте чыкканда азыр көрөсүздөр, мына жерде жайлоодо мына немелерди эгип, эч бу жер кайрак жер өзүчү. Суу келбейт, суу куя албайсың. Кайрак жерлерде ушунчалык чоңойтуп, бактарактарды чоңойткон мына апам, ушул мен жашообуз, мен жыңайлак күндөрүм ушул жерде өткөн да. Анан кийин келип, азыр мен кече эмнеде ошо суностун үстүндө темасында жазылыптыр. Мыйзамсыз басып алган деп жазыптыр да. Сиздердиби? Биз мыйзамсыз мамлекеттин жерлерин басып алган деп жазыптыр. Өзү негизи биз ол парк уюш электе мына 65-жылдары, будан 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл мурдалары апамдар жашап келген да бу жердечи. Биздин жайлоосу да мына элдин, ушул жердеги элдердин жайлоосубуз бу жердечи. Жайлоодо мал багып келгенбиз илгертен, мына колхозго сүт тапшырып, мына Кадыр акелердин кичине малында ошо сүт тапшырып, колхозго сүт тапшырып кызмат кылып келген апамчы. Атам ушул жерде күндөрү өтүп кетти эмичи, атам коштошуп. Эми анан дагы мындай айтсак эми жашообуз өзү кыйын. Ушул жерден кичине сүт мал багып, сүт чыгып, азыр эми эмнеде сүттү литрин 100 сомдон бергиле деп адамдар келип атат талап кылыпчы. Же малкана кура албайбыз, же бир торпокту байлап, уйларыбыз торпок менен бош жүрөт. Кичине бир малкана салсаң эле келип штраф салып, мына малканаңы буз деп тынбай келет. Бу жерде жаратылышты коргоону биз башка жактан келип иштегендерге караганда жаратылышты коргоону, жаратылышты сактоону местный калк керек болсо жаратылыш менен сүйлөшүштү билебиз бизчи. Жаратылыш менен терең сүйлөшүп, кандай сакташты билебиз бизчи. Биз жаратылышты эч качан бузбайбыз. Биз мыйзамдан чыкпайбыз. Азыр көрүп атасыздар, кээ бир жерлерде мына жолдорду казып, катастрофа кылып ататчы. Башка жакта арчаларды бузуп, жолдорду салып, мына өтө чоң катастрофа болуп атат. Биздин ичибиз ачышып атат шунучу, ушундай нерселерди бузбаш керек эле депчи. Ичи бир башка жолдорун кылып салса боло эле мисалычы. Мындай жолду бузбай турган кылып бир варианттарын табыш керек да, изилдеш керекчи. Жаратылышты өмүр эмнени негизинде сиздерди бошот? Азыр апам айтып атат, документиң жок деп, документиңер жокту, документи жокторду снос кылабыз деп айтты деп атат да. Эскертүү болгонбу, кандай документ болгон сиздерге? Союз малынан эми бардыгыбыз деле жайлоодо документ болгон эмес. Учурдун талабы санарып тештирилип, 21-кылым акырындык менен өнүп өсүп келатабыз да. Ушул күнү ушул сноска элешкен 26 түтүндүн колуңарда кандайдыр документтер барбы? Келишим барбы? Налогту кандай төлөсүздөр? Бул жерде мамлекетке сиздер тарабынан төлөө турган налогтор барбы? Колуңузда кагаз эмне болгон? Эскертүүлөрдө кантип эскертүү берип атат? Ушул жөнүндө да маалымат берсеңиз. Эми бу жердечи мынандай. Эми биз постоянно жашап келгенбиз да. Анан кийин мурда анча-мынча неме келишим берчи эле. Аз келишимди дагы бербей, негедир вообще Карагой боюнча азыр немелерге келишим бербей атат экен, Нарактардан кимдер? Келишимди жайлоочуларга токтотуп келишимдер токтотуп коюптур. Келишимде арыздарды жазып бергенбиз. Турат ошол жерде. Малга 60 сомда 3 айга. Малга 60 сом менен отун пул деп 980 сом алат. Мурда, Тынбай төлөп турганбыз. Ошол төлөнөт да. Малга Малга төлөйбүз. Чөп жайга төлөйбүз.
Мен отырған жеріңе төлейсің да, постоянно төлеме. Ол бар, төлемгендер квитанциялары бар. Мен бұл парктың азыркы түзіп атқан планы шул елді көчүрсө, шул бир болса шул баягы эмне дейт баягы коттедждерди куруп, катта мейманканаларды куруп анан şu elder çıkar öyle karapayım el sol karapayım boyunca kala verse birlikçe baylar kötülük kete verse şalını maksatlı degen oyda var. Bu olsa yiğitlerden otur ki ben hazırlanıp oturgan yerimde balam kiçine neves var ile neves kiçine çok ayıp koydum zaman baktı. Bultur 500 bin kredi alıp şöyle çaptap şodan beri balam güzden beri yokta talada. Kredi cevabında prosentin төлеймін жүреді көшеде азыр. Емік yazı var onu al dey. Je bunu işlet albasan, je kreditke bu yoqdan topib bera albasan. Qalatili zaman bo'lib turibdi. Bularni shu biylik shu boylarni qo'lda o'tib, qarapayim eldi cheke qo'yilib hozir sür qilib dokumentingiz yo'qda bizda dokument yo'q. Dokument bor bizda hozir. Shu qo'ygo, molga Bayka arenda tөгүп жашап келгенбиз да малга чейин. Билдирүүнү окуп коюңузчу. Эми мындай азыр ушул жеринде бир сөз неме кылып коеюн. Мына мурдатан бери жашап келгендерге келишим бербей, 2-3 жыл мурунку келген адамдар документ кылып койгон эмес да. Документ кылып. А бизге эмне бербейт ошо документти? Эзелтен бери жашап келсекчи. Туура кечеги Мен таң күнү калыштуу. кечеги күнү Садыр Нуркожоевич келбеди, Нокатка эл менен жолугушканда, апам бата бергенде мына şu Каракойдун тургундары суроо берди президентке. Ошондо эзелтеден жашап келип аткан калк болсо, эмнеге силер буларга кызыл китепти бербей атасыңар? Булар ээси болсо ушул жерден деп президенттин бир өзү ушул сөзү менен мына кызыл китептештирилип, мыйзамдаштырылып берилди да. Ооба. Азыр эми эмнеге сиздерге кызыл китеп эмес, бул жерге эми келишимди бербей жатат деген чоң суроо. Менин азыр сомнение жаралып атат да. Мына чоң энем айтып атат, почти 60 жылдан бeri ушул жерде отурат экен. Бул чоң энем 40 жылдан бeri ушул жерде. Сиздер ушул жерде чоңоюп турсуздар. Эми биз кыргыз эли ушундай көчмөн эл, жайлоодо чоңойгонбуз. Тиричилиги жайлоо менен болгон кыргыз тоого карап кача бергенбиз да биз. Азыр эми сырт сиз айткандай, нар жактагы коттедж куйган туризм тармагында туристтик эмени колдоо максатында аларга документ берген болсо, эмнеге силерге бербейт? Же алар кылганы силер кыла албайсыңарбы? Кандайдыр бир талаптар болдубу, сунуштар болду ушул кезге чейин? Эмнеге бүгүн келип туруп эле именно эртеге сунос деп атат? Ушуну түшүнгө келип атат да. Макул. Микрофонду берип койсоңуз жакын. Сыртка чыгабыз азыр. Сыртта дагы адамдар бар экен. 1-2 адамдан сыртка чыгабыз. Мен Атокуров Шекербек Адылбекович. Мен ушул жерде туулуп өскөм. Мен да 50ден ашып калдым өзүм. Бул жерге жайлоого чыкканыма 20 жылга барып калды. Биз убагында мал багып эле отурганбыз да бул жердечи, жайлоодо. О малдан налог да калбайт эле. Эч кандай неме жок эле, мал багып ушул жерде жайлоодо кымыз кылып, ушинтип жүргөнбүз. Ошондо бир 5 эле чыкчу элек. Колхоз таркагандан кийин 5 эле адам калганбыз. Бул Айшинем калган, бул Тажеңем калган, мен анан жогу жакта да 1-2 бар эле. Башка эч ким болгон эмес да. Түнү чыгып караңгыда эч нерсе көрүнбөйт эле. Эч ким келбейт эле. Фонарик менен чыгасың, өз эч нерсе көрүнбөйт. Ошентип чатырда отурганбыз. Мындай кыргыз үйдө жок, башка да ташпанарда отуруп жүрдүк. Ушул мына коттедждерди салгандарды жерди бергенде элге айткан эмес. Буну узган эмес. Биз конкурска койдук, биз жарыяга бердик, Нокаттагы газетага бердик деп атат. Бул газетаны бул колхоз эл окубайт да. Биринчиден. Экинчиден бул нусканы чыгарып туруп, керектүүсүн алып калып алган газетаны жок кылып ам кое берет да. Бул нерсе болуп кетти. Через айыл башчы сиздерге кабар жеткизилген эмес. Биз дагы ошончолук коттедж салышка алы жете тургандар деле бар. Бирок бизге берген жок. Мен ошол жерде азыр чыга бериште отурам. Ошол жерде мына биздин чегарадан нар жагы рекреацияга берилди, бул жагы берилген жок деп жүрөт. Жылда быйыл кылабыз, келирге кылабыз, ана конкурска коебуз, мына конкурска коебуз деп келатат да. Буну койгон жок да. Кайра бизди токтотуп ушул кылат. Биз ошол азыр снос кылат. Эми сносту дагы чеги менен да. Биз ошол жерлерге көчөттөрдү эккенбиз, азыр баа тосотторуңарды алгыла дейт. Такта менен тоскула деди. Такта менен тосуп бүткүчө эми тактаны дагы алгыла деп атат. Биз ону алып койсок көчөттөр дагы куурайт да. Мен ошол жерге жолдун 2 бетине көчөт эккем, 1 бети куурап жок болду. Тоскон жагым турат азыр.
эми onu алса ол дале жок болот. Биз эми 15-20 жылдан бери ушул жерде жашап алсак, эми биз жаштар эле. Анан башкаларга берет, биз ушул жердеги кышын жайын ушул жерде жашап аткан адамдарга бербей атат да ошону. Түшүнүктүү. Сыртка чыгалы, сыртта халк көп экен, сырттан уланта алат, сыртта чыккыла деп атат. Сыртта да адамдар айтарыбыз бар деп атат. Бол, калган сыртта улантабыз. Кече келишип бизге мынандай билдирүү ташап кетишиптир да. Мынау Сатыбалдиева Розанов экен, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2026 жылы Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагындагы республикалык деңгээлдеги экотуризмди өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу иш пландары мамлекет тарабынан аткаруу алдында турат деп ататчы. Министрликтин 2026 жылдын 3-июндагы номер 01-6-116-617 сандуу тапшырмасынын негизинде деп атат. 2026 жылдын 4-июнунан баштап 2 күндүн ичинде буздуруу иштери жүргүзүлүүнүн билдирет деп атат. Ош регионалдык башкармалыгы сиздерге берген билдирүүгө баш ийбей иш жүзүндө турган болсоңуздар, келтирилген зыян боюнча чара көрүлүп, укук коргоо органдары тарабына өткөрүлүп берилет деп жазылыптыр да. Биз өзү мындай келтирилген зыянды, мындай курулган, мындай майда чүйдө кухнялардычы төлөп койгонбуз өзүчү. Мурда эле төлөп, немелерин баардыгы төлөбөгөн адам жок болсо керек менин оюмдачы. Баардыгы эле төлөп койгон. Анан мына жерде мен түшүнүп атам, Кыргыз Республикасылык деңгээлдеги экотуризмди өнүктүрүү концепциясы дегенде, бу жерде мындай экотуризмдин максаты бул туризмди өнүктүрүү менен бирге ушул жергиликтүү элдин пайдасына, экотуризмдин пайдасы ушундай да, жергиликтүү эл менен бирге туризмди сактап калуу деген маанини түшүндүрөт экотуризм деген. Анан экотуризмдин бул максаттары жана милдеттери деген бар. Экотуризмдин максаты ошол эле мына элди, мына келген туристтерди саякаттоо менен бирге мына немелерге түшүндүрүү иштерин көргөзүп, мына мусурларды таштабай мына немени таза кылуу, жаратылышты коргоо болуп эсептелет да. Анан мунун максаттары, анан кийин мунун милдеттери бар. Милдеттери эле ошондой. Экотуризмде бул негизги жергиликтүү мындай жөнөкөй калктардын мал менен болгон. Экотуризмде адамдын максатын, үрп адатын, мына ушул жерге жашаган элдердин үрп адаттарын сыйлоо дегенди түшүндүрөт экотуризм дегенчи. Экотуризм жергиликтүү адамдардан тышкары экотуризм болбойт булчу. Экотуризмдин мааниси ушундай. Жергиликтүү адамдардын уйду саап, кымыз кылып, нерде каймак, май кылып, элге экотуризмдин пайдасы, элге дагы пайдасын тийгизиш керек. Элди экономикалык жактан көтөрүү дегенди түшүндүрөт. Биз даже мынердечи уйду саап, малды сай албай атабыз. Себеби бир малкана курсак эле келип тополоң кылат, туурабы? Бир жерди бир казык отургузсаң келип уштарап салат. Бул вообще экотуризмге тескери мамилечи. Азыр эми элди мынерден кубалап түшүп эле неме кылып жок кылса, экотуризм менин оюмча бир 5-6 жылдан кийин жок болуп кетиши мүмкүн булчу. Экотуризм. Азыр эми ушунча адамдардын келип туруп снос кылып түшүрөм десе, быйылдан кийин дагы бир 10 снос кылса, ошентип мен түшүнбөйсөм, бул экотуризмди өнүктүргөндүн эмне? Бул өнүктүрүп атабы же тескери жакка алып кетип атабы? Түшүнүксүз мамиле болуп атат да. Экотуризмди өнүктүрүш үчүн адамдардын жашоосу болуш керек бу жердечи. Адамдар ушундай малын саап, акча таап, экономикалык жерден адамдар өсүш керек бу жердечи. Азыр мамлекет баш үчүн, анан туризмдин башатын ушул жөнөкөй адамдар баштаган, туурабы? Мына ушул жерде жашаган, мына эзелтен бери, мына айтып атабыз, мына 65-жылдан бери мына ушул жерлерде менин атам эгип мына дарактардычы ушунчалык көктөткөн. Бул өзү кайрак жер, өспөйт. Ана мамлекеттин эгилген дарактарычы мисалы 10 жыл, 20 жылдык дарактар бар ошол жердечи. Алар өспөйт, мына өспөйт, ошол жатат. Керек болсо мына азыркы рекреацияга берилген мына неме жактагы кургактагы жерлердечи, ошол жерлерде неме карагайлар эгилген, жыш эгилген. Азырчы бири дагы өскөн эмес. Азыр мына талант бул жактан чагылдырсаң, мына жакта коттедждер салынып тур да. Көрүп атасың, катар. Бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы жокпу просто?
Эми муну Кимдир бирөөнүн бир атка минердин же бир бизнесмендин кызыкчылыгы ушул жерди тазалатып туруп, анан аркы беттегидей кортеждерди анткени эми бул жерде силерди кубалабай деле жер көп турбайбы? Эми жер жетет го, Ачык жарык. толук экен да, бардыгыңар бассаңар керек. Андан көрө Коронавируста Мырзаматов Кылыч бери келиңиз. Жакыныраак келип сүйлөңүз. Коронавируста Мырзаматов Кылыч менен Саланов Кылычтын кызыкчылыгы менен булар ошол убакта эл кыймылдабай, эл коронавируста эч жака чыга албай турган мезгилде булар Бишкекке барып, Бишкектен эле документ кылып келишкен. Бул жерде иштеген парктагы баштагы иштеп келген адамдардын кызыкчылыгын карабай, өздөрүнчө олорго окшотуп кол коюп, Ноокат районундагы эң 4 бай адамдарга берилген жер. Мисалы, азыр ушу коттедждердин мемеси. Биз мисалы ошо 30 жылдан бери, сайыз бузулгандан бери келгенде укканыбыз жок. Газетага чыгардык деген эле сөз да. Түшүндүм. Азыр алардыкы айтор ал жак уже мыйзамда, алар сноска кирбейт. Силер кирип атасыңар. Биз киртабыз. Ушул жерде азыр бардыгыңар ушул местный жашоочулар, жергиликтүү калксыңар. 2 жылда бардыгыңыздардыкы снос деп атабы. Abi аракет кылып көрдүңөрбү документтештиргенге, мыйзамдаштырганга? Биз барсак, жок, силердин жериңер меме болгон, силерге мүмкүн эмес дейт. азыр мындай. Азыр мурда кичине документ берчилечи. Анан былтыры барып дагы неме документке арыз жазып даярдаганбыз. Даже мындай деген, былтыры мына анча-мынча мындай эл адамдар келсе, адамдарды сыйлаганга уруксат беребиз деп неме арыз жазып документтештиргенбиз. Бирок ол ошо ойдон мындай көмүскөдө турат да. Азырчы эми мына алды 40 жыл, жок 60 жылдан бери ушул жерде местный экен, жергиликтүү калк экенсиздер. Азыр кимиңерде ушул кезге чейин документ бар? Кимиңер документ жасап, мыйзамдуу, там ККМчек Токтом, ким кайерде жашап келгени архивде. Жок, мен айткым келген нерсе, азыр санаттештирип атпайбы? Санаттештирип атат, налог төлөдү, ККМчек, келишим барбы? Ким ушул кезге чейин убактылуу келишим мыйзамды иштеди? Меники токтомдорум бар, токтомдорум бар. Келиңиз, бери келсеңиз. Ал документтер полный аз. Канча мейли мен аз документиңизди сурабайлы. Сиз документтүү, мыйзамдуу, налогун төлөп, келишим түзүп бар. Канча жыл иштедиңиз? Мен айтып атам го, биз жайлоого чыкканыбызга менин апам болот бияк. Ошо жайлоого немеганыбызда былтыр барсак, сен жериңи дагы бирөө сатып алыптыр дешти. Деди эле мен моюн бербейм дедим. Десем онда быйылча жайлоого чыгыптыр дедим, былтыр уруксат бердиле. Келсем бар жок тосуп алган экен, мол бага турган состояние жок. Анан мен дагы кыргыз үй куйдум, 2 та кыргыз үй коштум. Илгерки жашаган боз үйүмүн жанында чатырым бар, анан 2 та боз үй коштум. Мол бага албайм, тосулган. Дагы кимде бар? Дагы ким иште? Жана бирөөңөр айтып атпадыңарбы? Ким? Сизби байке? Келиңиз. Ошол сүйлөп коелу эле. Ошол именно Мырзаматовго бардым да, кыйкырып барсам, айтты, болду. Сен отуруп тур, сен отура бер деп дагы мага жазып берди. Ошол былтыркым бар. Талап кылып, бул жер меники деп барсаңыз сизге тийбеди. Болду, токто деди дагы мага жазып берген былтыркым закон үйүм кагазым көргөзөм. Канча жылга берди? Ошо былтыркы 3 айга берди. 3 айга берди. Келиңизчи. Негизи мыйзамда мындай го. Бул негизи кандай жер бул? Жайыт жерине кирип калабы? Жайыт жерде биринчи 1 жылга, анан 3 жыл, 5 жыл узарат го. Акырындык менен мыйзам талаасында мыйзам болбой налогун өз убагында төлөп турса, андан нарагына уже 49 жылга чейин документ мыйзамдаштырса болот да. Бул айлык өкмөттө эле чечиле турган маселе. Ушундай кылып документ кылып иштегендер барбы чокка? Сизде эмне документ? Кандай? Сиз ушул мен азыр айткандай кылып иштедиңиз беле? Налог төгүлүп атат. Былтыркыныкын неме берген. Налогду мына 3 айга деп келишим берген. Быйылкысын бар. Келишимди каерден алдыңыз? Өкмөттөнбү? Немеден парктан алгам. Мыналар налоговый бар. Сиз азыр силерде азыр ККМ чек полный жасаган турбайсыңарбы? Бар меники дагы буларда. ККМ былтыр. Силерде деле бар. Калгандарды бардыңарда барбы жокпу? Жок, мындай. ККМдичи булчу мындай Wi-Fi бар жерде иштейт да. Бу жерде свет жок да азырчы. Суу жок алган. Ана ошончу Канча жыл иштедиңер мыйзамдуу? Ким уруксат берди? Кандай болду? Например, келишим түзүп турсуңар. Бирок келишимди узарса болот эле го. Биз былтыр ИП ачып, мыйзамдуу түрдө налог төлөп, отчет кылып, Туруңуздарчы.
1 жыл мурун ИП ачып, налог төлөп, отчет кылып, как положено иштедик. ККМ чек менен. Анан 1 жылга келишим кылган убактылуу. 20 миң акчасын ижара төлөп бергенбиз. Андан сырткары жайтка төлөгөнбүз. Быйыл барып ошол 1 жылдык келишимди кыл десек, ар барганда 1 жума күт, 10 күн күт деп вообще деме жакындатпай атат. Узартпай атат. Узартпай атат. Анан жайттын келишимин дагы бербей атат. Узартып беребиз деген беле? Узартып беребиз деген. Былтыр 1-июнга кылып беребиз деген. Канча жылга кийинки келишимди канча? Дагы 5 жыл узартып беребиз деген. Бирок азыр узартып бербей келет, ушул кезге чейин мыйзамдаштырып, кандай талаптар болсо мыйзамда бардыгына баш ийип, налогтой төлөп, ижарадай төлөп иштегенге дайынсыңар. Негизи бардыгыңар, туурабы? Мыйзамды сыйлап, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз да. Сүйлөй бериңиз. ИПни ачтык, налогду төлөдүк, санэпидстанцияга барып медкинишканы даярдадык, идиште агын сууга чайкагыла деле агын сууну койдук, слив жасадык. Бардыгы мыйзамдаштырып келатабыз, ушул только келишим гана бербей атат бизге. Биз бул жерде иштебесек, бул жер 6-базар күнү келип көрсөңүздөр болот, вообще мусоркана бардыгы ар жерге келип шашликти пышырып, мусорун биз теребиз, памперстер таштайт. Биз жок болсок, бул жер вообще бардак болуп кетет. Суроода урматтуу местин бийлиги, урматтуу Шешеканов Данияр мырза, Нокат акими. Булар мыйзамга баш ийип, бардыгын мыйзамдуу налогтой төлөп, ижарасын ижарадай төлөп, багы милдеттерин так аткарганга макулбуз деп атат. Буга чейин 1 жылга алып 5 жылга узартып беребиз деп айтылган убадалардын үстүнө чыкпай атат экен. Бардыгына булар макулбуз деп атат да. Башка кортеж куйган атка минерлер, айтор байлар дейличи. Аларга мыйзамдаштырса болот. Алар кортеж куйса болот. Аларга эч ким сунос деп барбайт. Анан карапайым эл атам замандан мына жерде азыр 60-40 жыл мен төрөлүп электе бул жерде жан багып келген жердин ээси, жайлоонун ээлери да булар эми. Кечегиде президент келип туруп, атам замандан жашса, ошол жерде булар туруктуу жашаса, жердин ээси болсо, эмнеге кызыл китеп бербей атасыңар деп бирөө сөзү менен кызыл китеп берилди да. Ушул Кара койдун тургундары. Булар да Кара койдун тургундары, булар кызыл китепти сурабай атат экен. Эмнеге буларга мыйзамдаштырып берсеңер болбойт? Ошол талаптарды же булар кортеж кура албайбы? Силер ойлогондой заманбап кортеждерди кура албай, анда экотуризмиңер кайда анда? Бардыгын эле кортеж сала берсек, экотуризмдин максаты кайда анда? Кортежлер бардыгы кортеж салып салса аркыбеттегидей мал каерде каралат, кымыз, каймак, сал турпадат, кыргыз үйлөр тигилбесе, биздин парламенттер, биздин кыргыздын баягы кыргыз экенин далилдей турган биздин эч нерсе курулбай, бардыгы эле кортеж болуп жатып калса. Боз үйлөр курулбаса, бардыгын эртең сынос кылып койсоңор, ресторан салынса, анда экотуризмиңерге карама каршы келет го дейм бул. Суроо бергим келип атат да, кандай, эмнеге бул карапайым эл менен акылдашып, ушулар менен мыйзам бул макул. Азыр жана кимиңер айтасыңар? Бул жерде азыр полный бошотуп тур, анан эми эмне дедиңер? Акцион жарыялайт деп атасыңар да. Канализация өткөн? Баштан баштап канализация өткөн. Канализацияга суроо берейинчи, эмне канализация? Канализацияны ким куруп атат? Мамлекет куруп атат экен. Мамлекет куруп атат экен? Не максатта куруп атат? Тонун башынан баштап канализация кеткен бул жака. Полный ушунун башында канализация. Бул жерде канализация. Нокат центрибизде канализация жок го. Бу жерге канализация эмне кереги бар? Жакыныраак келиңиз, жакыныраак. Жакыныраак келип сүйлөңүз, Нокат районубузда шунча 30 жылдан бери канализация, 30 ушу Нокат район жаралгандан бери канализация жок. Центрде. Тоонун башына канализация не максатта куруп атат? Анда чындап эле тазалашып, бул жер азыр сынос мына маселелер көтөрүлгөнү, демек бул жерди тазалаш экен. Анда карапайым местий калкты, жергиликтүү калкты бул жерден көчүрүп, бошотуп, анан мамлекет өзү мындай бир бизде борбордо эме бар го. Ала арчадай бир эс алчу парк жасайбыз деп атышабы. Ушул жөндө ошол суроолорду берип көрдүңөрбү? Акимиятка ошол силерге ким келип атат? Силер сунос кылабыз деп. Ушул суроолорду берип көрдүңөрбү? Ондой суроолорду бердик, эми бул негизги максат менин оюмча баягы байдын иши жүрүшө берсин, кембагалдыкы биякта туруп тура берсин дегенде түшүнүк да, менин өзүм жеке оюм. Эми кимде кандай ой бар билбейм. Мен Жаныбек уулу Замир болом. Сүйлөй бериңиз. Мен биринчиден Сүйлөй бериңиз. Туризмдин эң башкы ушундай өнүгүп кетишине мен себепкер болгом. Себеп биринчи Кара койго коттеджди мен неме кылгам. Сайда. Арча тоо деп досум экөөбүз шерик болуп, мен киргизгем. Ушун немени көтөрүп. Ушундай болсо жакшы болот экен.
туристтер бизден ушундай тазалыкты, ушундай комфортту талап кылып атат депчи. Кылдык. Мен местом азыр бул жерде эмес, пасыракта. Паста коттедждердин астында. Ошол жерде летний местом бар. 2-3 беседка, анан 2 кыргыз үйүм бар. Ошол жерде снос деп кече жазып кетти. Мен жок элем, жолукпай калдым. Снос деп жазып кеттир. Эмне максатта? Бизге келишим кыл деп парктын мурдагы директору Кылыч деген болгон. Ол менен мен айылдын жердин кызыл китебин талашып, сен бизге айылга кызыл китеп беришиң керек, уруксат беришиң керек деп ол менен мен урушуп, кыскасы мени душмандай көрүп калган. 6 жыл иштеттим мен ошол жерде. 6 жыл мурда мага келишим бербеди. Мен менен бирдей баштагандар уже документи бүттү да. Мага бербей койду. Кол коюп бербей койду. Биринчи парктан келишимге кол коюш керек экен. Анан кийин башкасынан бүтөт экен. Ошондой кылсам мага уруксат бербеди. Ошентип күтүп жүрдүм. Ол уже иштен кетти. Жаңы директор келди. Жаңы директорго бардым. Ушундай болду эле менин маселем. Бүт баягыдан чимелерин чийдирип алып келгенмин. Архитектурадан генплан неме кылыпчы. Ушундай мына деп көрсөтсөм, ол киши айтты, туура эмес кылыптыр сеники. Майли мына азыр рекреацияга берилет. Ошол малда конкурска катышып, неме кыласыз? Ого чейин иштете бериңиз деди. Жылда бир налогун төгүп, КПМ бар. Коттеджге да налог төгөм, боз үйлөрүмө да налог төгөм, иштетип атам. Кечээ снос деп кетиптир. Бул эми чындыкты издейбиз да бизчи. Адилеттүүлүк, калыстык, чындык жок болуп атат. Чындыкты издейбиз. Мыйзам бардыгына бирдей иштебей атат деңиз. Мыйзам иштебей атат. Мисалы ушул жерде отурган биз деле туризмди өнүктүргөн ушу карапайым эл болгон да. Анан 2 бай келип туруп, сонун 2-3 коттеджди салып койсо, ошолор тарап болуп эле олордун документи бүтө берсе, карапайым элдин документи бүтпөсө тура болбой калабы деген ой мендечи. Бардыгыңар мыйзамдаштырып, эгер мамлекет требовать эте турган нерселердин бардыгын аткарганга даярсыңар да, даярсыңар да бардыгыңар. Бизге мыйзамдаштырып берсин. Мыйзамдаштырып берсе. Талапка жооп бербесе, жылдырчу жерин жылдырсын. Мына азыр түшүп ошол менин местамда тартасыңар. Кичине чагылып көрсөтүп койсоңор, менин местам кандай экен. Талапка жооп бербесе, талапка жооп берчү жака жылдырсын. Биз мыйзамга баш ийбиз, мыйзам сыйлайбыз. Сада Жапаров туризмди колдоо деп атат. Мисалы президентибиз. Ошону кайтып бизди президентибиз айтканды кылбай, булар наоборотунча кылып атабы деген түшүнүк болуп атат да. Мынайда, урматтуу мекендештер, негизи туризм колдошубуз керек. Бул жакшы. Туристтер келип, дүйнө жүзүнөн туристтер келип неме берген. Ошол мезгилде видеосу бар. Атакул Жалал журналист чакырып, видео тартканбыз. 2 эле коттедж бар, Карагой боюнча. Ошону негиздөөчүсү досум экөөбүз аракет кылып кылганбыз. Ошол мезгилде видеону көрсө болот. Азырчы мен түшүнүп атам, мен түшүнүү көз карашым менен сиздерди угуп азыр. Мындай талант тартсаң мына Карагойду мына карды кара, бир эле мезгилде мындай бир жаз, жай, күз 4 мезгилди көрө турган жерде өзүчө. Абасы таза мына. Кара. Карды кара. Сонун жер. Эзелтеден кыргыз ушул жерде эле чучук май, каза картаны жеп элечи, каймак сүт айран менен оорубай ушул жерде жамап жашоо керемет болгон да. Анан азыр мурда жергиликтүү тургундар ушинтип келип ушул жерде кыргыз үй тигип жайлоого чыгышып, Нокат району Теретош Нокат районунан эле жакындар келип ушул жерге эс алып келип жыргап эле кетчүбүз. Азыр эми жергиликтүү Ылдыйдагы Нокат районунун халкы келип бул жерде эс албай калды да, аябай кымбатчылык болуп кетти. Коттедждер салымдагы канча азыр 200 долларбы? Азыр коттедждер канча? Ар кимде ар кандай экен. Люкс бар экен, комфорт бар экен. Эң кымбаты канча доллар? Эң кымбаты 16 000, 17 000. 16 000, 17 000 сом, 200 доллар. Так, бу Ошол немелер, ошол мамлекеттин деңгээлинде мамлекетке өтүп, мисалы Кыргызстанга 50% кысын Өзбекстанда көрүп атабыз, башка кылып атабыз. Ошолор деле коттедж кургандарга деле мындай неме эмес. Кыргыздарга башка мамлекет өзгөн Каракулжа, Баткен келип, биздикине келип 5 000, 6 000га отуруп атат. 20 адам келсе дагы 15 адам болуп келсе. Азырчы Ошолорго деле 50% кысым жок дегендечи. Аларга барып туруп, мен наразы болуп кеттим да негизи. Мен айткым келген нерсе,
Нокат районунун жарандарлар уже эс ала албай калдык да. Сырттан коноктор көп келип атат. Биз ага кубанып атабыз. Биз бул жерде чоңойдук, өстүк, билебиз, көргөнбүз, бул эми местныйбыз да биз. Биз азыр эле эс ала албай калдык да, бул жерде автобуста кымбат болгондуктан. Сырттан келгендерге эми билинбей атат. Алар табигаттын кооздугуна мас болуп $200, $300 болсо дагы жетпей атат да. Номери жок, катери жок. Азыр учурдун талабы жаштар көп келип атат дагы, бооз үйгө эмес, ошондой коттеджге баргысы келип атат да. Азыр биз карапайым эл мына жайлоого чыккандар эмес. Биз эс алганы келе албай калсак, эми кошумча местный ушул жерде эзелтеден жан багып келген жайлоочуларды дагы снос кылып убалап атканы ашыкча да ужечи. Булар бардык шарттарга макулбуз деп атат, мыйзамдаштырып берсин деп атат. Биз деле ошол байларга окшоп кортеж сала алабыз деп атат. Налогду төлөй алабыз, ККМ башкасы биз макул келишим берсин деп атат, бербей атышат. Двойной стандарт го дейм. Аларга боло берет, буларга болбойбу? Анан бул убактылуу да. Бул жер болбосо толук канды бардыгын бирдей снос кылып бардыгын кубалап түшүш керек дагы. Бишкектегидей аларча кылып туруп мамлекетке өткөзүш керек анда. Мамлекеттик улуттук парк болуш керек дагы. Бардыгы мамлекетке түшүш керек. Мазим мамлекет өзү көзөмөлдөш керек. Частный бизнесмендер эмес, байлар эмес. Ошондо адилеттүү болот го деп ойлойм да, туурабы? Анан кедейлерди кууп түшүп байларды калтырсаң, албетте карапайым элдин жаны кашаят да. Анан бүгүн азыр кара коюбуз деп бул кара койду карапайым эл, Нокат эли, ушул Нокат району канча 350 миңдей калк эс алып эле тынч эле жүргөнбүз. Азыр сырттан коноктор келип, мыналар 2-3 кортежди куруп баштап берип коюп, анан сырттан коноктор келип өздөрү блогер баягы соцсеттен тест таркады да, бул жер азыр хит болуп кетти азыр. Кара кой болуп азыр уже демек кортеж жетпей, бул жерге көз артып, бул жерди тазалап, бул жерге кортеж куруш максат болуп атыр да, менин эми жеке оюм да, ушундай деп түшүнүп атам. Анткени бардык мыйзамга макулбуз. Бизге мыйзамдаш берип бергиле десе көнбөй атса, снос деп атат. Булардын максаты только снос болуп атса, ошондой ой келет экен да. Ким эже сүйлөшпү? Сүйлөй бериңиз. Бизге келген адамдарчы, Өзүңүз тааныштырып коюңузчу. мен Данагүл Жалалова. Анан неме да? Бул жерде үйлөрүбүз бар да. Боз үйгө келет да адамдарчы. Боз үйгө отургубуз, келдик эле, бизге место жок болуп атат деп кетишип атат да азырчы. Ошо 3-4 үйүбүз бар, налогун кадимкидей төлөйбүз, налог төлөп атабыз. Только бизге келишим бербей атат да. Булардын максаты эмне экенин биз түшүнбөй атабыз да. Биз айттык кече келгенде, бизге ушу жергиликтүүлөргө чекеге бергиле, биз боз үй тигип, ошо боз үйлөрдү жасайлы. Бул мына чоң жерди сатып бергилесилер, ошо күчтүү бизнесмендерге бере бергиле деп айттык. Ошону эме бербей атат. Келишим бербей атышат да. Булардын максаты эмне экенин биз түшүнбөй атабыз. Эми мындай $200-300 боло берсечи, бул кошуна өлкө 50 миң, канча 50 миллионго жакын Өзбекстан кошуна өлкө 50 миллионго жакын калкы бар да. 50 миллионго жакындын бир 10 миллиону байыдыр да. 10 миллиону 1-2 келип кетет да, ошо менен токтоп калат. Барып бул жер мындай туристтер качат турган жерге айланат да, эгер буну мамлекет өзү көзөмөлдөбөсө. Ошентип баа көтөрүлө берсе, азыр бир ай баа занят экен да, турфирмалар сатып алып коюп, үстүнө кошуп, контроль жок, кымбат сатып атат. Бизге жанакы 50 миллиондун 10 миллиону байлар болсо, алар 1-2 келет да, андан кийин дүйнөнү кыдырып кетет. Бизге калган 40 миллион калк керек. Ошол 40 миллион калк үзүлбөй, туристтин арты үзүлбөй келип туруш керек. Ошонтип биз Кыргызстан дүйнөгө таанылабыз. Ошондон биздин туризм экономикасы көтөрүлөт. Бериңиз эмени. Анан азыр мына Өзбекстанга кече менин досум 6 миң менен семени бир адам 6 миң экен. Өзбекстанга чыгып эс алып келди 6 миңге. Кече биринин 5500дөн алыптыр. 5500дөн Өзбекстанга барып Ташкент канча бир областтарды айланып эс алып келди. 5500 сомго. Азыр бизге 5500 сомго кортеж бербейт. Мына туризм эмнеге оңолуп атат? Туристтин бардыгы ошол жакта деп атат. Арзан жана сапаттуу болуш керек. Ошондон анан дүйнөдөн турист тартабыз. Анан бул жерге келип алып байла кортеждер салып алып туруп, бир кортежди $300, $200 десе, анан эртең бизге турист келеби. Булар барат да эртең кой ошол жер. Уже мен кече бир жерде коноктордун бир жерде видеосун көрдүм. Уже терс
пикир калтырып атат. Видеодо кара кой жөнүндө. Мамлекеттик контрол болбосо, бул жер эртең турист качып калат бул жерденчи. Анан экотуризмди колдош үчүн анда адилеттүүлүк менен баардыгына бирдей мыйзамдаштырып, экотуризмдин максаттамасын түшүндүрүп кетти байке. Жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздоо. Ушул жергиликтүү калк ушул жерди тааныштырып туристтерге. Каада салт биздин мына ким боз үйлөрүбүз жөнүндө көчмөн калктын тарыхын айтып бере тургандай ушундай бир максаты бар жана экотуризмди айтып кетти. Анан кайдагы экотуризм эгерде бүгүнкү күнү жергиликтүү калкты давай сунос кеткиле деп атса. Ушундай урматтуу мекендештер, Талант Акбулак YouTube каналына катталып, биз менен бирге болуңуздар. Лайк басып, ой пикириңиздерди сунушуңуздарды калтырыңыздар. Мен ойлойм, президенттин өкүлү Ош областынын губернатору Келдибеков Аманбек Батырбековичке сөзсүз бул элдин үнү жетет деп ойлойм. Буга сөзсүз түрдө көңүл бурат деп ойлойм. Ушунча калкты бул деген эми bunun бардыгы жан үй бүлө багып атат да. Мамлекетке салым кошуп атат, мыйзам бузбай атат. Биз ушул жерде туулуп өскөнбүз. Анан бизди каяка кубалайт булар? Биз ушул жердин тургунубуз да. Алайга бара албасак. Алайга барып жайлоого чыга албасак, анан алайдан бул жака конокко келет да. Биз ал жака конокко барышыбыз керек да. Сондуктан адилеттүү чечим кабыл аласыздар деп ойлойм го, буюрса. Кин сөйлөңүздөр. Келдибек кече өзү бир чогулушта мен интернеттен көрүп калдым. Ош облусунун губернатору өзү айткан, өзүчө өтө сонун айткан. 5 мал менен, бир 5 жылкы менен чыгып, уюңду саап, кымызыңды кылып, ошол жерге сатып, ошол жерде пайдалангыла деген. Ошол губернатордун сөзү бул туура ошо экотуризмге сонун дал келет да, сонун дал келет. Кайрылыңыздар мына. Президенттин Сонун өкүлү дал келет. Келдибеков Аманкан Батырбековичке мына. Кайрылыңыздар. Урматтуу Сүйлөңүз. Ош облусунун губернатору ушул биздин ушул жөнөкөй элдердин ушул проблемаларын чечип шуну карап берсеңиздер. Сиздерден сураныч. Экотуризмге эч мындай биздин ушул жерде жашаганыбыз экотуризмдин башаты деп эсептесек болот да. Анан кийин эл жок экотуризм болушу мүмкүн эмес менин оюмча. Жергиликтүү калк жок болсо, бардыгы жок болсо, мал жан, кымыз, сымыз, каймак иштеке жок болсо экотуризмге болуп эсептелбейт булчу. Анан эми биздики болгон 2 ай. 2 ай туурабы? 2 ай. 2 айда эптеп ушу тирилик кылыш керек. Экотуризм ушу 2 ай ичинде эле болот. Анан эми коттедждер олар кыш ичи иштей беретчи. Олордун туризми кыш ичи боло беретчи. Жергиликтүү элдики ушундай болуп калып атат да. Мыйзамды сыйлайбыз. Мыйзамга баш ийебиз. Барыбыз баш ийебиз мыйзамга. Эч ким мыйзамдан чыккысы келбейт. Бизге дагы ошондой мындай элге окшотуп ошол немеси келишим берип, неме кылсын, налогду төлөйлү, ошо талабыңыздар ушул. Талабыбыз ушул. Биз эч мындай неме жок. Анан мына ушунча эл көрүп турат. Азыр селкинчек турган жерде мен селкинчекти элге бесплатный куруп койгом. Мына сага. Себеби азыр ошол жерде видео эме кылайлы, мен машина менен алып чыгам азыр. Жүрүңүздөр. Посттон келген адам 100% ошол жерге келип чыгышат. Эмнеде эл бардыгы билет. Ошол жерге эч ким салбасын. Ал аерлерди полный менин үстүмү мени кошуп туруп сатып берген. Анасы. 2021 сатыптыр. Эзелтеден бул жерде карап вакылып силер ошончо жайлап турган. Мен аны газетага тапшырганбыз деди. Азыр чыгып көрүңүздөр, мына ушу эл айткыла. Адилеттүүлүк жок да. Посттон өткөн 100% ошол жерге келет. Ошол жердеги төгөрөгүндөгү мусорларды тазалап башта. Ким келсе ошол жерди тазалап карачы элек. Азыр ошо территорияны көрүп, чөйрөнү сыртка чыгып туруп мына бир тартыңыз чаран чыгып келеличи сонун жерге. Ооба, азыр машина менен алып чыгабыз ошол жерге. Урматтуу бекендештер, кандай эже жакшысыздарбы, амансыздарбы, тынчпы, ден соолугуңуз жакшыбы, тынчпы? Эме кылабыз, биз жогоруга чыгып чыны айланып келели эми, сиздер акылдашып отуруңуздар, анан батаңыздарды бересиздер кетебиз. Биз барып бүгүн эртең сунос деп атасыздар. Бүгүн азыр барып срочно биз бардык башка эмелерди токтотуп турабыз да, бүгүн коомчулукка сразу чагылдырып беребиз. Мен ойлойм бийликке жетет. Иншалла эртең сиздерди бул жерден кууп чыгып сунос кылып койбойт деп ойлойм иншалла. Ага Садыр Нуркожоевич дагы суностун дагы өзүнүн эрежеси болот, жолу болот деген, кийин компенсация болот деген, акылдашкыла барып эле сүрүт салгыла деген эмес. Анан Нокат акими келип эле наркы жана кана чоң энебиз, кана чоң эне жана аким эмне деди деп аттыңыз эле? Каерди сунос кылдым деп атты, Нокаттын каерин сунос кылып салдым деп атат?
Apşır ata jönүндө айтыңызчы. Bismillahirrahmanirrahim. Apşır atanı Sinoskul mınanday talkalap geldiğinde bizde mınanday makulduğunardı belgile degen mäninde söylüp atar. Apşır ataga sel gelgen. Sel gelip köp nerseler buzulup ketken, adamlar akkan, ol bolgon, bu bolgon, köp adamdын үйüne girip ketken. Ondan kийинен bir az el kursa kurgandır. Onu biz görmedik ondan keyin. Anan hem bu yerde şunça el köp bolup tursa, çınıgı kalkosçulardın kolundan çırkıratıp alıp koysa kim kuybesin? Meni oturguzbay atat, jerim satılıp ketdi dep 3 yıldan beri dokument kılalbay atam. Azır o şerge gana çığabız. Çoңdordan suranabız. Jalınıp suranabız aynan ayдар. Kança bala çakabızdı şu yerde bağıp katta kılganbız. Biz şular bir yerden beret dep sözü prezidentimizin sözünü ugup biz işe dua verip oturabız. Gubernatörün sözünü ugup biz işenip oturabız. Bizge şunday karapayım kalkosçuga şular yerden berip atat. Jerge gelip bizim arzumumuzu ugatat dep biz daha arzumumuzu jönötüp biz oşulardan jakşılık tilep şu жерlerибизди колубузга берет деген оюбуз. Çoň ene 40 yıl 50 yıl kança жылдан beri oturam dediniz? 40 yıl. Soyuz kılgandan 2 yıl baştan berip oturam. 40 yılday mehnet kılıp, jaylоо kılıp ошол жерде бактарактарды тигип отурган жерин өзү билбейт экен башка бирөөгө документтештирилип кетти. Мына Dokument kılıp algan adam canımızды koyup atat. Жылың эле жылың. Boşatma dep. Boşatın dep. Сүйлөңүз апа. Karapayım halktın şu maksatın tileklerin keçip veretlerin oyda olsun. Tileyibiz oşanın, omurun tileyibiz. Keçip versin bizge, oşol ele gerek. Рахмат чоң ане. Иншалла үнүңүздөр жетет деген ойлойм. Жүрүңүзчү чоң ане, сиз жакты бир тартып келеличи. Селкинчек курганмын дейт балаңыз бекер. Тартып келеличи, сиздер сүйлөшүп отуруп туруңуздар. Кет, талан. Бир мындыч сыртта мына жака чыгып туруп, карасаң жер кеңири эле экен, кимге жер жетпей атат. Эмнеге бул, эмне кажети бар бул жергиликтүү калкты сынос кылып бул жерден бошотуп, бул жер ушул суроого жооп алышыбыз керек болуп атат да. Кеңири экен, бул жерге аланбат Кудай. Кет, жүрү жогорга чыгып келеличи, ошо сиздин эмеңизди көрүп келеличи. Men şu yerde 40 yıl bala çaka bağıp yaşagan, yaşayıp bu yerde. Oşa pandemiyada 5-10 gün geveye kalsak bir yerde satı veriptir. Meni 3 yıldan beri betinç kılıp atat. Satı algan adam 3 yıldan beri gelip meni betinç kılıp atat. Oturban bir yerde boşatın dep meni öttü kıynap kısma kalıp atat. Men mınavu kögeleni korup yerlerdi taptaza karmayt elem. Kögeleni jok kıldı. Eşigimin aldından yol verip koydu. Eşigimin aldından lesnik yol verip koydu. Maşinası varlar mı nereye çıkıp salat. Men bıltır korup attım, kağızın terip attım. Anan ol dokument kılgan adam 5 yılga kılıp atat elem. Siz menin esevime, sizge 2 yılı kaldı, 2 yıl siz menin esevime yaşaң dedi. Sen bir kurulur salak bala olsan dedim. Men bu yerde kırgız üylerde kurup kurulur salıp bala çaka bakkan ene olsam. Senin esevine men kanday ötem dedim. Ötelbeyim senin esevine dedim. Bana nemeler çoңdor keregince bersin kiçine dedim. Men bu yerde 37 nevrem bir kam 50 60 çevrem var. Kuda andan var. Ayılımda hiç kimde mınday orun yok. Ayılım gelip atat. Karapayım kalkosçu mına küçtүү katejlerden akçasına çıdap gelelbey atat. Bizge okşoğun tanış bilişti izdep gelip şu yerden esi alıp ketip atat. Biz boğa koyboyubuz. Gönlünden çıkkanım ber. Tuğanırığız gelip çayını içip ket deyibiz. Ana bağısı yok bizdikinin. Katejlerde bağ var. Karapayım kalkosçular girelbey atat. Şunu men Allah'ım çoңdorga jetkirse dep Mına şul ele jer sizdiki bolsun. Şu yer ele. Ha, mına kırgız uy. Kırgız şu yer. 1 2 3 ele kırgız uyuңuz бар экен, ha? Aha. Uşul ele jer kaldı sizdiki. Kalganın büt bardığın başka biröөлөргө beriptirби? Bıltır gelip mınanda tartıp verip ketdi. Bana. İyiladım. Mına karasaňız baki, gelseniz jakına. İyiladım. Ana kız şu can ölçep verip ketdi. Men iyile oturup kaldım. Jo, bul jerde siz o sayız malынан баштап бул жерде сиз жайлоо ээси болуп турсаңыз, анан кандай бирөөгө мыйзамдаштырып келет, ошого түшүнбөйм. Ошону айтып атпаймынбы? Ошону айтып күйүп атабыз. Ошону айтып күйүп. Бул жерде Кыргыз паркына караштуубу же айыл өкмөткө караштуу? Леске караштуу. Кыргыз ата паркына карайт. Мырзаматов, Кылыч, Аланов, Кылыч деген эки бала
Аланов Кылыч зам болгон, Мырзаматов Кылыч парктын начальниги болгон. Ошол убак пандемия убагында 2021 биз пандемия убагында жайлоого чыга албай калдык. Ошол жылдары документ кылып берген экен. Бишкектен документ кылган экен. Анан парктын эмелерине дагы суроо берсек болот. Биз өзүбүз барып суроо берсек, биз билбедик. Илгертен паркта бизди билип жүргөндөргө айтсак, биз билбейбиз. Билбедик деди. Биз сиз эле сатып бериптир деди да. Анан ойлоп көрсөк, ушунча жерди парктын начальниги болуп турган болсо, биз укпасак, анан Нокат районунда 3-4 эле бай болсо таанылуу, ошолор алса. А биз о баштатан бери налог төлөп, мал жайыт кылып, ошол ак үйлөр турган жерде койгоробуз бар эле, берде желебиз бар эле. Ойда адам көрүнгөн болсо атам атты чаптырып барып, ынасагына да болсо ат менен сүздөп кел дейт эле. Каймак берип, нан берип, чай кымыз ичи дейт элек. Анан ошончо жыл мээнет кылып, мамлекетке налог Тейлиш кең болгон эле. Мамлекетке налог төлөп туруп анан үстүбүздөн бир бай келип туруп, Нокат районунун 3 байынын бирөөсү биздин жерибиздин үстүбүздөн документ кылып алыптыр да. Адилеттүүлүк жок, чынчылдык жок. Чынчылдык Калыстык Бишкектен кылып жок. келип алыптыр. Азыр могу канализация маселеси мага кызык болуп атат да, канализация. Муну ким куруп атат? Канализацияны эч ким түшүнбөйт эл. Канализация бизге келбеген бу жака. Анан канализация мына ортолуктагы кең бул илгери Зулпуев айыл өкмөтүнүн эмеси саганчылар жылкы боюнча үйүр только жылкы саганчылардын эмеси болгон, жайыты болгон. Зулпуев кыйын болгон экен. Ошол киши Зулпуев Россия колхозунун, илгерки Россия колхозунда жылкылар, желелер турчу. Ар бир желеде 40тан 50дөн жылкы байланып турган да, мисалы. Анан ошол жерден жогоргоча снос болуп эме болуп келди. Канализация түшүптүр да. Кимдин кызыкчылыгы бул түшүнүксүз. Каржылыгын дагы билбейм. Азыр мамлекет кылып атат дейт атем, биз бир экенин билбейбиз да. Анан келип эле мына карапайым элдерге келди дагы снос деди дагы, эртеге суббота снос кыласыңар, ар бирине баягы бир шапалактай кагаздарды бер, снос болосуңар деп эле кетти, түшүнүксүз. Снос болуп чыйып кеткенден кийин макул. Снос кылайлы. Снос кылып чыйып кетсин дагы, ошондо да мамлекеттин кызыкчылыгы барбы? Эртеге эле ошо дагы бир башка жактык, башка немелик, мисалы ушунча Россия колхозуна жер карайт дагы, мына жанымдагы мына коттедж мыналар курулуп турат го. Папандан келген бай экен, папандык экен. Мисалы Папан Кара Суу районуна карайт. Кара Суу районунун жараны. Мен коркпойм буларды. Мисалы эми чындыкты айтыш керек да, чындыкты Кара Суунун келип калган да. Кара Суу районуна караштуу айыл аймак Папан айылы. Папан айылынын бизнесмени келип, бизде Ноката Кара Кой эс алуу паркында, Кыргыз Ата паркына керектүү жерден жерди алып, коттедждерди куруп атат. А месли калкты Нокат элинин өзүбүздүн жергиликтүү тургундарын кубалап атат. Мына антип элди чогуу кубалап атат. Мына şu yer boyunca yaşına görüp koyuyorlar balдар. Сүйлөй бериң. Resmik gelip, bunu koşup, bunu gece haftada koşup, yerden ötküle, sayakat kılgıla, atcan ötpögüle, maşina mingen ötpögüle deyip 2 yıl mı yerde korup oturdum. Gelip bu yıl gelip gör ağaçtırıp koygan eken, buna kögelani çok kuptur. Biröv es alganı, buna kögelege gelevi, en bir es alçı egiz yer şu, Karaçı Boğcut'tan kanın. Bunu lesnik kıldı. 2 yıldan beri lesnik şunday sezon malda opuskeye çıkıp gidet. Bana dokument kılıp verdiysem opuskeye çıkıp gidet. Sezon malda lesnik. Şunu suray turgan bar beken. Toğdun kögelasında jakşına parkты karma berelabız mı kögelani? El esela turgan жерди kögelani jakşına karma berelabız mı? Aynan çoğdor. Karap koygulaçı. Boğcuttan kanın. Çаңның çıkkanın. Menin eşigimi şunda kılıp koydu. Анан мына селкинчекти тарттым. Мен 40 yıl oturgan enenin eşigini şunda kılıp koydu. мына посттон өткөн, мисалы 100 адам өткөн болсо, 99 ушул жерге келет да. Себеби ушул жер кызыктуу болот дагы келет. Былтыры жашыл эле. Мына жолду ачып койду дагы. Өзүнүн немелери анча машина менен дагы чийип кетет экен. Мына айтып кара турпага чийип кетти. Анан мына селкинчекти мен элге бекер эле куруп бердим эле, бепул, акчасыз. Буга дагы былтыр штраф төлөгөмүн. Ал немем бар. Кифтенсем бар. Штраф салдуу сиз калкка бекер. Селкинчек куруп берсеңиз, рахмат айтсын ордуна. Штраф салды. Ал чегим бар. Канча штраф төлөдүңүз? 5000 сом акча төлөдүм. Өзү 40 миң 50 миң акча кетти эле Кызыл Каракайга элге. Себеби эл келди дагы кызыка турган бир нерсе кылып коелу дедим дагы.
барып алып келип куруп койдум эле. Эч ким бардыгына неме кылган жок. Штраф салып койду ушуга дагычы. Чындыгында укмуш керемет жер экен, а? Мындай тегеретип туруп жалпы бир айландыр обзор алып берсең, талант. Өтө сонун жер деген да, мындай. Анан менин акыркы сөзүм ушул жерди үстүбүздөн документ кылы деп атат го. Мен мисалы ушул жерди мен биздеке салам деп кызыккан жерим жок. Ушул жер элге калсын. Себеби мына наргылар уже тосук болуп калды го. Тосукка бирөө барса кирбейт да. Кириш кыйын. Тартынат. Анан тартынса дагы киргизбейт. Анан мына жерге ошончо туристтер келип атат. Ачык туруш керек да. Эртеге бул дагы келип салып баштаган болсо, бери салган болсо, эл дагы тосулат дагы эл каерге барып эс алат. Кичине көрөт, эл жер көрөт. Азыр мына жер эң жеткен чеге. Жеткен ошол элдер кызыгып, Өзбекстан, башка жактан келип, эң кызыгып келген адамдар ушул жерге келип. Чындыгында өзүңүздөр дагы көрүңүздөр. Чындап эле бул жакчы коттеджге толуп бүтүп тур да. Бул жак колунда барларга, бийликте тааныш билиши барларга, айтор içine girip opa debeyt. Mına eriye gizliğine bir havası var. Şöyle gelip opa debey çalışatar. Ana mına o at turalı özür bir ek söylep koysam. ат жөнүндө эми бул ат бул туристтерди атты арендага берип, туристтерди айландыра атат ошо. Сенемдүү болуш керек экен да, себеби мына чичирип, жыттанганын карап. Мында булгап салыптыр, бүт булгап, жердин карасын чыгарып жүрүптүр, жайлоонун итакман чыгатыр. Аларды деген атайын мындай бир зоону каратып жөнөтүш керек го дейм. Ат арендага берсин. Туристти жанына алып, зоого таш жака, мындай. Мына жер сонун жапжашыл болуп тура турган жер экен да, өзү итакман чыгарып жүрөт. А бул жагын кара. Бул жагы как раз ошол жанакы бизди чакырып, мына чоң энелер чакыра, чоң эне бир бул жактан бир эле чоң эне ушул жерде экен мына. Канча квадрат метр бу жерде? Канча сотик бар? Жалпы бир 10 сотик чыгабы жериңиздер? 10 сотик чыгат. Чыгса чыкпайт. Бир чоң эне ушул жерде калып кетиптир да. Анан калганы основном бул жак бет экен да, мына караңыздар. Мына ушул бүт жергиликтүү тургундар экен. Карапайым эл. Мына. Коттедж жок. Колунда бары бар туристтин да, колунда жогу бар. Мына ушул жака жөнөкөй карапайым эл келип эс алып, мына 5000 деп атат. Канча кыргыз үй 5000 дешип атабы? Кыргыз үй 5000. Тапчан канча? 15 адам келсе дагы кыргыз үй 5000. Тапчан канча тапчан? Тапчандар 2000ге, 1500ге дагы берет. Тапчандар 1500-2000ге, действительно мына. Бул жагы. Ошо бул жагын айтып атам да, анткени бул жакта жергиликтүү тургундар карапайым эл экен да. А бул жакта андай сцена жок да. Бул жакта доллар менен да. Эми мен азыр ойлонуп атам, мына жерге чыгып ясны болуп атат да. Бул тараптагыдай коттедждерди салгысы келип атат го кимдир бирөөбүз. Демек мына бул жакты чистка кылып, тазалап туруп, анан акционда жашыруун түрдө өтүп кеткен болсо, эл билбей калган болсо, газетага берген болсо биз билбей калабыз да, дагы баштагыдай болуп туруп, бир бай келип утат дагы. Анан бул тараптагы ушундай болуп коттеджге толуп калат экен да. Экотуризмдин жыттанбай, жылкылар, малдар жоголуп, каймак сүт жок, кыргыз бооз үйлөр жок, бир коттедж болуп жатып калат экен да бул жаа. Билбейм, эми мен буга чейин жаңылыктан көрүп калдым эле, ылдыйга капсула салып. Эки СУКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевич келип капсула таштап кетти канализацияга. Мамлекет өзү эле куруп атат бул канализацияны. Мага эми жетип атат. Мамлекет өзү эле куруп атат. Азыр карапайым эл, например, мына силер көпчүлүгүңөр айтып атпайсыңарбы? Биз мыйзамга баш ийип, мыйзамдаштырганга, налогун төлөгөнгө, ижарасын төлөгөнгө, ККМ чек бардыгына макулбуз деп атасыңар да, Эгерде силер жок, бул атам замандан биздики болгон, биз мыйзамды дагы, башкаңды дагы, налогун дагы төлөбөйбүз, мыйзамга да баш ийбейбиз, колуңан келгенин кыл десеңер, анда мен айтмакмын да, анда деген бийлик мыйзам таласында бардыгын тазалап туруп, анда бардык байларды да кошо тазалап туруп, анда улутташтырып, Карагой улуттук паркын айландырып туруп, мамлекет өзү көзөмөлдөп, дүйнөдөн турист келиш үчүн мамлекеттик бир контрол болуш керек да. Бүгүн азыр $300, $200 болуп атабы коттедж. Эртең $500 ким кепилдик берет, чыкпайт деп. Анткени мындай экен да. Сиз коттедждерди салат экенсиз дагы 5000ге баа коесуз. Мен келем да 5000ден 3 айга бардык коттеджиңерди алат экенмин дагы
Üstüne 5.000 koşup 10.000'ge bir tur firmaga berет eкен. Tur firmaga 15.000'ge түштүк ошондо. Tur firma анан туристке 20.000'ge берет экен. Анан ал жерде дагы баягы шустерлер болот экен. Мага окшоп сизден чыныгы ээсинен мен сизден сатып алып койдум го. Ошондой эле ол тур фирмадан да сатып алып койгон кээ бир сырттан келген бизнесмендер бар экен. Сырттан келген конокторго $300-400 сатып коюшу мүмкүн экен. Образно айтып атам да. Анан ушундай контроль жок болсо анан биз кайдан туризмди өнүктүрөбүз? Каяктан анан турист тартабыз? Эгерде Өзбекстанга, Ташкентке 5500 сомго чыгып, Ташкентти кошуна өлкөнү кыдырып, керемет жерлерин көрүп келип атсаң, 5500ге бул жерге келип, бир коттеджге кире албай атсаң, анан бизде туризм өсөбү. Туура эмес саясат баратканына түшүнүп атам да. Мамлекет куруп аттыр, демек, балким сиздерди тазалап туруп бул жакты чын эле улутташтыраттыр, билбейм. Мамлекет жек өзү коттедждерди куруп, балким өзү көзөмөл кылаттыр, билбейм. Эми караңы, бул суроону мына эртең Данияр мырза, Шейшеканов Данияр Нокат акими ушул жерге сынос кылганы келет экен. Эртең биз келебиз. Чогуу ушул жерде калк менен бирге Данияр мырзага түздөн түз суроону берип, ушул суроолорго жооп алабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу мекендештер, бөлүшүп коюңуздар. Поделиться болуп, лайк бас, комментарий жазып колдоп кетиңиздер. Чындыгында адилетсиздик бар экен. Жакшылыкта учурашалы. Ассаламу алейкум.